Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабагыбыз чет өлкөлүк Европанын чарбасына арналган экинчи сабак. Эгерде эсиңерде болсо, өткөн биздин сабагыбызда биз силер менен чет өлкөлүк Европанын чарбасына тиешелүү болгон өнөр жайын карап чыкканбыз. Ал эми бүгүн биз силер менен чет өлкөлүк Европанын айыл чарбасына жана транспортуна мүнөздөмө беребиз. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин агрардык түзүлүшүндө жерге ээлик кылууда жана жерди пайдаланууда олуттуу өзгөрүүлөр болуп, майда дыйкан чарбаларынын ордуна ири адистешкен жогору кирешелүү агробизнес системасы келген. Айыл чарба ишканаларынын негизги тибин жакшы механикалаштырылган фермалар түзгөн. Жаратылыш жана тарыхый шарттардын таасиринен бүгүнкү күндө чет өлкөлүк Европада айыл чарбасынын 3 тиби калыптанган. Түндүк Европалык тип бүгүнкү күндө Скандинавия аралынын өлкөлөрүнө мүнөздүү. Бул Европа, Швеция жана ошондой эле Улуу Британияга мүнөздүү. Ал эми экинчи тип болуп эсептелген ортоңку европалык тип бүгүнкү күндө борбордук Европада жайгашкан өлкөлөргө жана Батыш Европанын өлкөлөрүнө мүнөздүү. Ал эми үчүнчү тип бул түштүк европалык тип деп аталат. Ал негизинен жер ортолук деңиздин боюнда жайгашкан Пиреней жарым аралындагы Испания, Португалия өлкөлөрүнө, Апеннин жарым аралына жайгашкан Италия өлкөсүнө жана ошондой эле Грецияга негизинен таандык. Албетте бул 3 тип жогоруда биз айтып кеткендей жаратылыш, өзгөчө климаттык шарттарга байланыштуу жана тарыхый шарттарга байланыштуу айыл чарбанын негизги тармактары болгон дыйканчылык жана мал чарбасынын өнүгүү жана багыты менен айырмаланат. Эгерде мисал келтире турган болсок, түндүк европалык айыл чарба тиби бүгүнкү күндө дыйканчылыкта тоют өсүмдүктөрү басымдуулук кылса, ал эми мал чарбасында сүт багытындагы мал чарбасы өнүккөн. Ал эми ортоңку Европада тоют өсүмдүктөрү эгер дыйканчылыкта басымдуулук кылган болсо, ал эми мал чарбасына сүт эт багытындагы мал чарбасы, үй канаттуулары жана чочко чарбасы өнүккөн. Ал эми түштүк Европанын ыңгайлуу климаттык шарттарынын натыйжасында жана рельефинин ыңгайлуу болушу натыйжасында бүгүнкү күндө мал чарбасына салыштырмалуу көбүрөөк дыйканчылык басымдуулук кылат. Ошондой эле бүгүнкү күндө Европанын көпчүлүк өлкөлөрү биз жогоруда айтып кеткендей, бүгүнкү күндө өзүн толугу менен айыл чарба продукциясы менен камсыз кылып жана керек болсо кээ бир айыл чарба продукцияларынын өндүрүүдө жогорку жетишкендиктерге жетишип бүгүнкү күндө дүйнөлүк экспортерлордун катарына кирген. Мисалы, жүзүмчүлүк бүгүнкү күндө Португалия, Испания, Франция, Италия сыяктуу өлкөлөрдө эл аралык адистешүүнүн бир тармагы болуп эсептелет. Ошол эле мезгилде гүл өстүрүү бүгүнкү күндө Нидерланд өлкөсүнүн мисалын биз келтире алабыз. Гүлдүү өлкө аталган Нидерланды өлкөсү. Ушул жерден урматтуу окуучулар, мен силердин көңүлүңөрдү төмөнкү цифраларга бургум келет. Бул цифралар окуу китебиңердеги ушул берилген бетте ушул маалымат жөнүндө толук кызыктуу маалымат камтылган. Ошону силерден суранарым, ачып китебиңерди окуп издеп табыңар. Уланталы. Ошондой эле бүгүнкү күндө Европанын сүт фермасы аталган Дания өлкөсү, демек өзү аты айтып тургандай, бүгүнкү күндө Дания өлкөсүндө сүт багытындагы мал чарбасы жогорку деңгээлде өнүккөн. Ал эми балык уулоо боюнча бүгүнкү күндө Исландия, Дания жана Норвегия өлкөлөрү бүгүнкү күндө лидерлер. Кулмак, орусчасы хмель, же болбосо пиво өндүрүү боюнча бүгүнкү күндө Германия жана Чехия алдыда турушат. Ал эми Европанын жыгач устаканасы атына Швеция жана Финляндия өлкөсү конгон. Ошондой эле сыр жасоо боюнча Франция жана Швейцария. Ал эми Уэрта деген аталышка ээ болгон Испания өлкөсү бүгүнкү күндө апельсин өстүрүү жана аны экспорттоо боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Ошентип, Европанын айыл чарбасы жогорку деңгээлде өнүккөн. Чет өлкөлүк Европанын транспорту дагы өз кезегинде айыл чарбасы сыяктуу, өнөр жайы сыяктуу аябай жогорку деңгээлде өнүккөн. Албетте, бүгүнкү күндө чет өлкөлүк Европада транспорттун баардык түрлөрү бар.
мейли кургактыктагы, мейли аба, мейли суу транспортунун баардык түрү болсун, баардыгы бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө региондун транспорттук системасы батыш европалык типке кирет. Ташуулардын алыстыгы боюнча бул система АКШнын жана Россиянын транспорттук системаларынан айырмаланып турат. Бүгүнкү күндө транспорт менен камсыз болуусу жана жолдордун жыштыгы боюнча Европа биринчи орунда турат. Ошондой эле бүгүнкү күндө салыштырмалуу алыс эмес аралыктарга автомобиль транспорту көбүнчө басымдуулук кылат. Ал негизинен жүргүнчү жана жүк ташууда чечүүчү ролду ойнойт. Жакшы сапаттагы автожолдордун жыш тармагы бар. Ошондой эле биз кээ бир өлкөлөрдүн мисалында, мисалы Франция өлкөсүнүн мисалында биз жүк жана жүргүнчү ташуудагы негизги транспорт түрлөрүнүн үлүшүн көрүп турабыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө Европанын өлкөлөрүн бири-бири менен байланыштырып турган албетте эл аралык маанидеги транспорттук жолдор бар, же болбосо магистралдар. Анын негизгиси бул түндүк-түштүк транс европалык магистралы. Өзүңөр картадан көрүп турган Азиянын Түркия республикасы менен байланыштырган түштүктөн башталган түндүккө чейинки бул автомагистрал. Эгерде Европанын темир жол транспортуна басым көңүл бура турган болсок, бүгүнкү күндө Европанын транспорт тармагынын конфигурациясы татаал болуп, бирок ошого карабастан негизги каркасты кеңдик жана меридиан багытындагы темир жол магистралдары түзөт. Алар өзүңөр көрүп тургандай, кеңдик багытындагы мисал келтире турган болсок, Брест, Париж, Прага, андан ары Москва, Минск жана Москва мисалы темир жол магистралы. Эгерде меридиан боюнча алып карай турган болсок, мисалы Стокгольм, Копенгаген, Гамбург, Франкфурт на Майне, Цюрих жана Рим сыяктуу меридиан багытындагы темир жолдор бар. Дария жолдору. Европанын негизги дарыялары бул Рейн жана Дунай. Эки дарыяда тең бүгүнкү күндө дарыядагы транспорт түрү бар жана ушул дарыялардын боюнда жайгашкан өлкөлөр жүргүнчү жана өзгөчө жүк ташууда бул дарыяларды колдонушат. Деңиз порттору. Албетте бүгүнкү күндө географиялык абалы боюнча Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнүн айырмачылыгы ушунда, алардын көбү деңиздин боюнда жайгашкан. Тактап айта турган болсок, Атлантика жана Түндүк Муз океанынын 9 деңизи менен чектешип турат жана жалпысынан 900 деңиз порту бар. Алардын ири порттору бул Роттердам, Лондон, Гамбург, Антверпен жана Марсель сыяктуу ири дүйнөлүк маанидеги деңиз порттору бар. Жүктүн обороту боюнча бүгүнкү күндө Европа экинчи орунда турат, так ушул деңиз портторунун жардамы менен десек болот. Тоннелдер жана көпүрөлөр. Бүгүнкү күндө албетте кызыктырган бизди бул Европаны жана Азияны байланыштырган, же болбосо суулардын астынан өткөн, же болбосо тоолорду тешип өткөн ошол транспорттун жогорку өнүгүшүнүн бир далили болгон бул тоннелдер. Албетте алардын ирилеринин бири бул Улуу Британия жана Франция өлкөлөрүн байланыштырган Ла-Манш кысыгы аркылуу өткөн бул Ла-Манш алдындагы тоннель. Анда эмесе көңүлүбүздү Ла-Манш тоннелине жөнүндөгү видеого буралы.
Ошондой эле биз жогоруда айткандай тоннелдер бүгүнкү күндө кургактыкта дагы бар. Алар бүгүнкү күндө ар кайсы кырка тоолордун аркылуу өткөрүлгөн. Силер таблицадан көрүп тургандай, бул ошол кургактыктагы бүгүнкү күндө өлкөлөрдү байланыштырып турган ири темир жол жана автомобиль тоннелдери. Альпы кырка тоосу аркылуу өткөрүлгөн. Ошентип бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Бүгүнкү сабак боюнча берилген үй тапшырмасы китебиңердеги берилген темага байланыштуу беттерди окуп, төмөнкү 3 тапшырма. Биринчи бул 145 беттеги 8 тапшырманы жазуу түрүндө, ошондой эле 145 беттеги 9 тапшырманын экинчи бөлүгүн жазуу түрүндө дептерибизге, ал эми Европанын контурдук картасына Дунай дарыясынын боюндагы өлкөлөрдү түшүрүп, 9 деңизди, ири деңиз портторун түшүрүп. Кийинки сабакта жолукканча сак саламатта болуңуздар.